Кыргызстандагы эң акыркы жаңылыктарды көргүңүз келсе, каналыбызга жазылыңыз. Лайк басып, пикир калтырыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жаңылыктарды баштайбыз. Ирандын аскерлери Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсесине жана аба күчтөрүнүн командирине ракеталык сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, чабуул учурунда Кейбер орто аралыкка жетүүчү баллистикалык ракеталар колдонулган. Израиль бул окуянын кесепеттери боюнча азырынча комментарий бере элек. Эскерте кетсек, 28 февралда Акаша менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иран да операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. 1 мартта Израилдин соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланып, убактылуу жетекчилик кеңеши түзүлдү. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Хаменеидин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. Эмне үчүн Кыргызстан америкалык базаны чыгарган? Ал 2001-2014 жылдары Манас аэропортунда иштеп келген. Адегенде Ганси авиабазасы катары, кийин транзиттик жүк ташуу борбору болчу. База Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда өлкөдөн чыгарылган. Төмөндө анын ар кайсы жылдары айткан бир нече билдирүүсү келтирилди. Чет өлкөлүк аскер кызматкерлерин, аскер базасын Жарандык аэропорттон чыгаруу чечими Кыргызстандын Борбор калаасынын жана жарандык калктын коопсуздугуна байланыштуу кабыл алынган. Вот, например, когда я выводил американскую базу из Бишкека, никто не верил, в том числе американцы. Но я принял такое решение, потому что я понял, что разместив здесь базу, сделав так, чтобы они рулили Белым домом, может быть, они нам помогали, еще больше помогали бы, но мы очень обидели две соседние великие державы, не буду скрывать, Россию и Китай. И у нас есть поговорка такая, что лучше сосед, чем дальний родственник. Может, нам и не родственник дядя Сэм, но, может быть, помогал бы, честно скажу. Но в первую очередь надо дружить с соседями, особенно с такими великими, как Китай и Россия. Иногда, наоборот, мне приходилось портить отношения. И не думайте, что я радовался, когда понимал, что, например, Каримов меня никогда не простит. И не думайте, что я не знал, что Назарбаев меня никогда не простит. Когда я готовился выступить, ночью не спал, писал выступление, менял выступление, вернее, на трибуне ООН, потому что мы независимая страна. И если бы я тогда промолчал, не выступил бы ООН, и здесь на награждении, возможно, у нас сейчас рулила бы номер 6 по списку, шестерка. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын, кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ирандын учкучсуз учагы Саудия Арамко компаниясына таандык мунайды кайра иштетүүчү заводко сокку урганы кабарланды. Окуя Рас Танура шаарында болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Түркиялык Сөзчү гезити да дрон чабуулу тууралуу маалымат таратты.
Reuters агенттиги тармактагы булагына таянып билдиргендей, соккудан кийин компания Ras-Tanuradагы мунайды кайра иштетүүчү заводунун ишин убактылуу токтоткон. Булак кырдаал көзөмөлдө экенин айткан. Иштин токтотулганы тууралуу Bloomberg'да өз булактарына таянып кабарлады. Маалымат үчүн Saudi Aramco, Сауд Арабиясынын улуттук мунай компаниясы жана дүйнөдөгү эң ири мунай өндүрүүчү ишкана. Компания падышалыктын бюджетинин 80%га чейинки кирешесин камсыздайт. Башкы кеңсеси Дахран шаарында жайгашкан. Американын авиа базасын 20 жыл мурда эле Бишкектен кубалап чыгуу идеясын мен көтөргөм. Болбосо кечээ Иран биз өстө ракеталарды атмак. Бишкектин тең өртөнүп жатмак. Өчүрүп жүрбөксүңөр баарыңар, ыз жол. Далили мына, көрдүңөр далили мына, интернетте турат. Мына Иран деп жазып турат, ошондо эле мына берде турат, фотографияда Иран деп турат. Биягында турат Иран деп. Иран атса эмне болот деп айткам ошондо эле. Дальновидность кылып айткам. 150 000 кол топтогон мына берде турбай, 150 000 кол топтоп, ошо менен өткөзүп өкмөткө, той кууп чыккыла деп. Идеяны мен түрткөм 2008 жылда. Кечээ өзүңөр көрдүңөр. Америка менен Израиль кычаштык кылып Иранга кол салышты. Ну Иран долгуньясы алса, өз территориясынан туруп Израилди бомбалады, ракета менен аткылады. Баллистикалык ракеталар менен БПЛар менен аткылады. Израилди андан тышкары ошол Американын авиа базалары жайгашкан Катарды, Сауд Арабиясын, Иорданияны, Кувейтти, Бириккен Арабтар Эмиратын, Дубайды коштуруп талкалады, көрдүңөр. Американын самолет ташыган чоң корабльдарын талкалап таштаган жана Ближний Востоктогу болгон бай дөша, Сауд Арабия, Катар, Иордания ошогошон, Дубайга окшогон эжели гүлдөп турат дегенди. Ошончо талкалаган Иран Кыргызстанды айып коймок эмес. Бери жагы бир 100 ракета учуп келмек. 100 ракета учуп келмек Кыргызстанды Бишкекти көздөй. Анан пипец сему хана болмок. Ошентип 20 жыл мурда менин патриоттук кыймылым жомарт деген 150 000 кол топтоп, мына мен жазып турбай, 150 000 кол топтоп интернетте турбай мына. Өкмөткө тапшырганбыз. Буга чейин унча албай турган Бакиев ошол замат жүгүрүп барып Москвага, Медведевке ошо кезде президент налып баштайт. Биздин Иванов деген гражданинди Американ солдат атып салды деп. Ошо менен инициатива башталат. Америкалык базаны чыгаруу деген. Бирок кийин берден Бакиевдин ач көздүгү жеңип кетип, Максимдин мегимисин айтор, ач көздүгү жеңип кетип. Авиа базаны аябай чоң сумма акча алышып, анан калтырып коюшат. Бакиев кеткен соң 2013 жылы Путиндин кысымы астында Атамбаев мажбур болот, чыгарып жиберет базаны. Парламентке салып. Анан силер ойлогола беле Атамбаевдин кыйындыгынан болгон экен деп. Апайсы кезинде ал каршы эмес болчу, наоборот, ал мен урушкан. Сен неге авиа базага каршы сүйлөп атасың деп. Акча чөтпөй бизге деген. Анан ушу Атамбаевга кишенеби? Бул болбосо эркек кишинин айтар сөзү, не то что президент, эсиңердеби? Атамбаев деген апайсы кезинде мынтип айткан. Интернетте илинип турат. Мен президент болуп калсам, президент Назарбаевдин бутуна жыгылсам дагы Каркыланы кайра Кыргызстанга алам деп. Кийин президент болду, Каркыланы совсем унутуп калды. Назарбаев баш болуп бардык казактардын башларына уу тилин агатам деп. Ошо кезде премьер-министр Касым-Жомарт Токаев муну Атамбаевди шизофрен, жинди деп айткан сөзү азырда интернетте илинип турат. Алдын ала көрө билбеген биздеги регионалдуу саясатчы, тупой саясатчылардын кара жерге кирсин. Бакиев, Атамбаевдардын мысылдары кара жерге кирсин. Могу эмне болуп бүтмөкчү? Иран, Израиль, АКШ террористи эмне болуп бүтмөкчү? Менин божомолумда эме болуп тургула. Булар Ормузский кысымды буйт 33 километр экен. А жерде дүйнөлүк газдын 40%,
дүйнөлүк бензиндин 30% өтөт экен. Болгон корабльдардын баары ошактан өтөт экен. Анан булар уже кече бум салды. Бул деген пипец хана всему, в первую очередь Америка деген сөз. Понимаете, аякта бензин кымбаттайт. Бензин кымбаттаган соң эли көтөрүлөт. Промежуточный выбор деген балекет бар булардын башат аткан системасы. Ушул күзүндө. И Трампка, республиканцыларга удар болот бул. Удар болот дагы ошо менен. Андан тышкары бүт дүйнөсү Европаң башы отурат, нөлгө отурат. Россияга келсе жалдырашып. Ошо энергоносительдер үчүн. Ошо бүт контроль эткен да Иран. Дүйнөлүк мындай 40% энергоносительдерди булар контроль эткен. Ормусту бүттү кысып койду. Кечеде бул кысты уже, болду, жапты. Бу жерден бар Иран жеңет. Айтпа дерсиң, Иран жеңет. По-любому. Ракета жагынан дагы, саясат жагынан дагы, кыскан жагынан дагы Трамп жеңбейт. Жөөт эврелер жеңбейт, каршы калган. Бу жерде Иран жеңет. Айтпа дерсиңер. Асудатыга илгери Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистер дал келип атат. Акыр кыямат аз калды. Акыр кыяматка даярдангыла. Акыр кыяматтын алдында ушул дал ушул кырылыш Ирандан чыгат деген, Исфахандан 70 жөөт чыгат деген, Магди келет деген, имам Магди. Иисус Христос түшөт. Ошо чоң кырылыш болот, анан акыр кыямат келет. Так что акыр кыяматка даярдангыла. Тозокко түшүңөр, тозокко даярдангыла. Бешке түшүңөр, бешке даярдангыла.